Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутманды кечиңиздер менен интеллектуалдар, билерман ордо, жайкы сериялар 5-тур. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Динара Сапарова жетектеген команда биздин студиябызга келген. Мына бул команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алдыда оюн кандай жүрөт, биз күзөтөбүз. Команда курамын ордого чакырууну баштайбыз. Бүгүнкү оюнда Зайыр Кадыров келген. Команда мүчөсү, кесип боюнча дарыгер. Кийинки катышуучубуз Ажыбайт Жунусов. Команда мүчөсү, кесип боюнча педагог. Катышуучубуз Аруна Тазабекова. Кесип боюнча программист. Кийинки катышуучубуз Дариел Гайратбек уулу. Юрист, команда мүчөсү. 5-нчи катышуучубуз Жаныш Жусупбеков. Муниципалдык кызматкер айыл өкмөтү башчысы, команда мүчөсү жана команданын капитаны Динара Сапарова. Муниципалдык кызматкер, команданын капитаны. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзөт. Манаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Динара айым. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр жана клуб мүчөлөрү. Бүгүн биздин команданын маанайы жакшы, оюнга даярбыз. Команданын курамында бир өзгөрүүнү байкап турам. Бул Аруна Тазабекованы сиздин командаңызда ойноп жаткандыгы. Биз Аруна Тазабекованы мыкты телекөрүүчү деп билебиз. Бүгүн команданын жеңип кетишине дагы салым кошот деген ойдобуз. Аруна, маанай жакшыбы? Жакшы, анда биз оюнду баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда эсеп 0-0. Команда кеттик, анда оюнду баштадык. Биринчи раунд. Бүгүн команда кандай эсепти көрсөтөт? Буга чейин Сагын Мамамовдун командасы 6-4 эсебинде 2 упай менен жеңилип калды. Бекруз Бердалов. Суроого көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар. Мурдагы убактарда бул предметтин ичине майда шагыл таштар салынып, тоголок формада жасалган. Кыймыл учурунда бул буюм чыгарган ызылдаган үн жин шайтандарды коркутат деген дагы ишеним болгон адамдарда. Бул предметтин орусча аталышы коркутуу же үркүтүү деген этиштен келип чыккан деп эсептелет экен. Коркутуу же үркүтүү. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Бул предмет эмне болушу мүмкүн? Биз кыргызча дагы атайбыз муну. Кетти минута. Ичине майда шагыл. Майда шагыл шарыктаганы чыгышы мүмкүн да бул. Шагылтылган. Жок, мына бул предметке деп неме кылып аткан жанагы. Тоголок формада жасалган. Тоголок формада жасалган. Кыймыл учурунда. Коркутуу деген. Коркутуу. Ондо страх. Будильник баягы кум саат. Испуг. Кум саат дегендер болчу эле. Ошол будильник болобу? Спутник жок. Жок, ошодон алынган деп атат да. Жана шылдырак жаш балдар ойнойт. Ошонун ичинде майда. Шайтан шындыракпы? Ошодон алынгандыр да. Мүмкүн жанагы будильник эртең менен турбагандарды ойготот го, ошондо баягы эме шайтан азгарылып уктай берет деген эмеспи? Шайтандар эмне тиешеси бар онда? Бул ошол жок, уктап жата берет го, эртең менен турбайчы, ошо шылдырактын орусчасын кантип байлайбыз оны немеге? Коркутуу. Ошонун орусчасы Орусчасын табышыбыз керек болуп атат да, орусча. Ошо алынган да. Бул будильник эме коркутат деп атат шайтандар да. Билбейм, мен будильник бир вариант, дагы кимде кандай вариант бар? Распугать кандай болушу мүмкүн? Башка. Үркүтүү. Пугачпаева деген айтасызбы? Аткан? Коркутканга. Таш салынып, тоголок формада жасалган. Динара айым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Тариел мырза жооп бергенге аракет кылат.
Тариел Кайратбек уулу. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча бул ойготкуч, орусчасы будильник деп чечтик команда. Жооп кабыл алынат. Тариелдин өзүн мисал кылабыз. Колуңузду мындай көтөрүңүзчү, эки колуңузду. Костюмуңузда канча топчу бар? 8. 8 топчу. Бул колдо. Я, Мыякта 8. ал жакта 8. Негизги топчулар турган жеринде канча топчу бар? 2, 1. 1 топчу, э? Топчуну орусча эмне дейт, Тариел мырза? Пуговица. Пуговица. Пугать деген сөздөн келип чыгып атабы? Демек, бул топчу, урматтуу Тариел мырза. Бул топчу болчу. Сиз костюм кийген, көйнөк кийген, кыздар, айымдар, мырзалар бардыгы колдонот бул топчуну. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү го, бирок 1-0. Оюнланат экинчи раунд. Экинчи раунд. Себете мырза, сиз таптыңызбы топчуну? Себете мырза, сиз тапкан жоксуз. Сезим Асанбекова, Бишкек шаарынан каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроого бурабыз. Түштүк Кореяда дейт. Түштүк Кореяда ким болгон? Экранга көрүп турсаңыздар, эмнени көрүп турабыз? Тротуар. Тротуарды көрүп турабыз, э? Бар эки түстүү экен. Бизде Ошту дагы бүгүнкү күндө тротуарларды ушундай тилкелерге бөлүп жатат. Бир жагында велосипед жүрөт деп, бир жагында жөө жүрүп жүрөсүн деп. Жаныш мырза, ар кандай түстөргө бөлүп атат да. Кореяда дагы көрүп турганыңыздардай көк түскө жана жашыл түскө бөлүнүп турганын көрүп атабыз. Бул шаардагы кээ бир көйгөйлөрдү чечүүгө жасалган бир иш аракет деп билинет экен. Урматтуу билермандар, эгерде бул тротуар адамдар үчүн жасалган болсо, анда кандай көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет мындай түстөр? Минута кетти. Жашыл дарак, жана көк суу да. Туурабы? Жашыл дарак, көк суу. Кайсы көйгөйдө? Баягы эмес өкмөттүү көк сарай деп аталат да. Көк сарай деп аталабы? Көк сарай. Өкмөттүү. Булардын ошо көк түскө кандай маанилери бар? Жашыл. Бул зренияга мындай тиешеси жокпу? Зренияга да болушу мүмкүн. Себеби адамдардын, кээ-биркилердин баягы Бул кандайдыр? бул Кореячы салкын го, салкын. Влажный да? Влажный да, салкын да, туурабы? Кайсы көйгөйлөрдү чечет мына ошондо? Кандай маани? Кайсы бир немеге бара тургандар Бирөөсүнө шашылган адамдар, бирөөсүнө шашпаган адамдар жүрөбү? Бирөөсүнө жаштар жүрсө, бирөөсүнө карыялар жок, жүрөт. баардыгы жаштар эле кетет. Разницасын. Кийимдери ак жагында, бирок эме көк жагында жынсылар көп экен. Бул жакта жынсын көрбөйм. Жок, бул жакта классикий эмес, бул жакта Классический эмес экен. Кийимдеринде жок. Кийимдеринде Бирине каршы бир багытта десең, багыттар. багыттарды эле. Я. Проблеманы чечет атат. Кайсы проблема? Адамдарды какой-то эки турга бөлүп атат да. Ошодо ошо кайсы бир немеси барлар бирине түшөбү дейм да. Немелерчи баягы көз азиздер жүрбөйбү? Жок, жок. Онда таяк менен неме кылыш керек эле да. Жамгыр, суу деген нерселери жокпу? Мисалы үчүн жамгыр жагында. Жок, мыналчы суу да көк. Мынабы жашыл дарак. Или ишке бараткандар же жашыл жагы жумшак болушу мүмкүн, бут басканда ыңгайлуураак. А бул жакта көгү жок, анан эме эмеспи? Ылдамдыгына дагы карашы мүмкүн да, баттыраак анан акырын басканда. Ошол болушу мүмкүн. Или баягы бир ишканага ишке немелиге бара тургандар бир жака түшүп туруп. Жок, анда Анда ишке баргандар баттыраак. Динара айым убакыт бүттү, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Жаныш Жусупбеков жооп берет. Жаныш мырза. урматтуу алып барчу, бул жерде командадан ар кандай ойлор чыгып атат да. Эми варианттары көп, бирок көпчүлүгүбүз барыбыз мына Кореяга барбаппыз, ошондуктан маалыматыбыз жок болуп атат, бирок көк, жашыл деген бул ушул адамдардын баягы ден соолугуна байланыштуу мындай маани маңызды берет деп айтып атышат командачы. Тез басып тургандарга, анан мындай ылдамыраак баса турган, анан секинараак баса тургандай мааниде. Кайсы тарабы тез, кайсы тарабы жай? Менин оюмча ошол сол тарабы тезирээк болушу мүмкүн, мына көк.
Жашыл тарабы секин арақ мындай Шашылбай. жай дегендей. Жай. Себеби бул көк тарабында тезирээк жумушка барчулар, анан бул жакта мындай стрессти көзү менен неме кылып, эс алып баскандар дегендей мааниде да. Жооп кабыл алынат. Сиз азыр команданын оюн айттыңыз, Да. Туура жооп. Сол жактагы көк боек бул жумушка шашып тез баскандар үчүн, ал эми оң жактагы жашыл боек көчөгө жөн гана сейилдеген чыккандар үчүн жана жабышкан стрессти азайтуу үчүн боелот экен. Жооп туура. 1-1 команда телегөчү менен теңдешип алды. Оюн аты 3 раунд. 3 раунд. Алайбек Касымов раунд оюнун каршыга берет. 19-кылымдын аягында Европадагы ири шаарлардын биринде жаңы курулган коомдук китепкананын жетекчиси күтүлбөгөн бир көйгөйгө туш болот. Ал кезде китептер абдан кымбат болгондуктан китепканага келген кедей жана селсаяк адамдар жылуу бөлмөгө кирип алып китепкананын китеп окумуш болуп бир нече сааттап уктап кетишчү. Анткени уктай турган жерлер жок болчу. Кышында көчөдө үшүйт. Аларды кууп чыгуу мыйзамга туура келген эмес. Ал эми катуу эскертүүлөргө алар көңүл бурушкан эмес. Мындай учурда китепкана жетекчиси бир айла таап, бир дагы селсаякты кедейди куубай, эч кимге кыйкырбай туруп, алардын баарын бир нече мүнөттүн ичинде сыртка чыгууга мажбур кылган бир өзгөчө эреже ойлоп тапкан. Сиздерге суроо. Китепкананын башчысы жылуу бөлмөлөрдө китепкананын уктап жаткандарды сыртка чыгаруу үчүн кандай шарт же ыкма киргизген? Бул эреже болуп калды да. Кетти минута. Абонемент кылып бар бирине акы төлөнүп чыгып койгон эмеспи? Селсаяктарда акчасы жок. Жок, киргенде ондай неме болбойт да. Сырттан мисалы Же үчүн сыртка жылуу сыртка тамак кофе берди. софе бир жок. Андай да кылган эмес. Бир ыкма деп атат. Ыкмады. Алар эрежеге баш ийбеген болсо, мурда окупай аткан болсо. Ооба. Кандай Не да кылган кандай болушу болушу мүмкүн? Туруп окусун деген эмеспи? Отургучтарды алып коюп. Жа ким Булар жатып алып окуганды, жатып алгандан көрө мындай туруп окуган. Отургучтардын баарын алып салган дейсиң. Отургучтардын баарын алатпа. Аны полго деле жатып Полго деле жатып Сыр неме мынанча Эрежем туруп окуш керек деген эреже жокпу дейм да. отургандан кийин киргенден кийин мынанча минутадан кийин ашчага уруксат эмеспи деген неме болгонбу? Таштап кеткиле деген неме болгон эмеспи? Менин оюмчачы, Бул андай бул бир нерсе кирип кеткен эмеспи? Мисалы тышканбы же бир жаныбар. Жок, бул эреже болуп калды деп коюп, кайра киргизип берип, кайра чыккан киргизбейт айтты да. Ошол эреже Жок, ал жерде селсаяктарды бир неме кылып алып чыгыш керек деп атпайбы? минуттун ичинде. Бир ыкма кылыш керек болуп атат. Эреже болуп калганы, эреже постоянно эреже болуп калыптыр да. Жок. Башында киргенде мисалы бир аз убакыт акысыз. Бир ыкма колдонуш керек деп атат. Эреже жок, азыр мисалы үчүн китепканага кирсең мындай өзүңүн мындай карточкаларың болот, ошол Китепти үйүнө бере баштаган эмеспи? Ага чейин берилбей туруп. Жок, силер түшүнбөй атасыңар. Бул жерде ыкма колдонуп туруп баардыгын сыртка чыгарыш керек болуп атат. Ошого бир жаныбарды киргизип туруп, же бир жаныбар же бир нерсе бар, мына жерде чыгып турган убактылуу деп туруп баардыгын жыланды кое беришсе деле бак. Жарайым. Жаныш Жусупбеков жооп берет. Жаныш Жусупбеков. Кезектеги суроонун туура жооп бересизби же жокпу көрөбүз азыр. Кандай эреже колдонгон жетекчи? урматтуу алып баруучу, бул жерде бир жаныбарды киргизип берген. Китепканагабы? Бир жаныбарды киргизип туруп, анан жаныбарды киргизген дагы ошол кедейлерди мындай өтө мындай тактика менен чыгарып койгон да ал жерден. Айла жок нешиби? Жок, эми айла жок неш эмес. Суроо
токтолуп атабыз ушул суроогочу. Эмне жоопко? Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. Жаңы жетекчи мындай эреже киргизген. Бул жалпы китепканага кирүүчүлөр үчүн жазылган эреже болгон да. Китепканага кирген ар бир адам китепти үнүн бийик чыгарып окууга милдеттүү деген эреже болгон. Бул айла жоктон ушундай табылган ыкма болгон. Бул эрежени колдонуп баштаганда, китеп окугандар үнүн бийик чыгарып окуп баштаганда, китеп окубаган, уктагысы келген адамдарга бул албетте тоскоол болот, Зайыр мырза, туурабы? Адамдардын бир топ массалык түрдө үнүн чыгарып окуштугу ал жерде эс алууга кирген адамдын мындай айтканда дискомфорт алып тартылат дагы өздөрү менен өзү чыгып кеткен да. Бул жерде биз эс ала албайт экенбиз деп. Сел саяктын жада турган жери ал уктаса болду ал. Ал жерге кирбей турган болуп калган сел саяктар жана жетекчи кайра мурунку абалында китепканага адамдарды киргизе берген. 2-1 эсеп. 4-чү раундга старт беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 5-тур жана Динара Сапарованын командасы жогорку лигага чыгуу үчүн ат салышып жатат. Азырынча 2-1, телекөрүүчүлөр 1 упай алдыда баратат. Бакир Калыгул уулу Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, 19-кылымдын орто ченинде ошол кездеги АКШнын президенти Авраам Линкольн ар бир адамга 160 сотиктен жер бөлүп берет. Караңыздар, аянт өтө чоң. 160 сотиктен. Ошол кезде 60 жаштагы Алкиса Джозеф Глидинден деген адам фермерлерге бир нерсе керектигин айтып, ушул нерсени ойлоп табат. Мен назарга тутуп аткан бир нерсени ойлоп табат. Анын ойлоп тапканы фермерлерге жагып, бардыгы сатып ала баштайт. Бул нерсени дүйнөлүк биринчи согушта дагы пайдаланышкан. Керек болсо лагерлерге дагы пайдаланган экен. Бизде дагы бул нерсени пайдаланышат бүгүнкү күндө. Сиздерге суроо. Алкиса Джозеф эмнени ойлоп тапкан фермерлер үчүн? Кетти минута. Зым тосмо, жыгасына тосмо. Лагерлерде зым тосмо тапкан, аба эмне ташып. Ошо тосмолого Жанагы жанагы согушта да, биринчи дүйнөлүк согушта да зым тосмо менен тосушкан. зым тосмо менен тошкон лагерлерге пайдаланышкан. Бул азыр беребиз да. Өлчөй турган нерсе эмеспи да? Жеди өлчөгөндө тосуп алыш керек да. Фермерлер тосуп алып коюп. ооба, тосуш керек да. 106 эме 106 Тосмо сотиктен ошондо жер ойлоп неме чыкканбы алганда ошондо? ооба. Ошону зым тосмону биринчи ойлоп тапканбы дейм да. Зым тосмобучу, бирок фермерлер бул Америкада баягы биринчи тосмодон мурда жыгач менен тосуп чыгышкан да. Ошондо тосмо экен да, ол жызымбы, жыгачпы, тосмо. Тосмо да. Жерди иштеткенге керек бир нерсе эмеспи? Дүйнөлүк биринчи согушта Андан башка дагы не лагерлерде болушу мүмкүн? бизде дагы пайдаланат. Немелер о жерде дейт. Бирок Жок, согушта дүйнөлүк пайдаланган да согушта буну. баягы зым Лагерде тосмо, да тикен зым пайдаланган. тосмону Лагерде эме да кылганда. Пайдаланат деп айтты. Лагерлерде согушта пайдаланган. Согуштагы лагерлерде пайдаланылган. Биринчи дүйнөлүк согушта Көптү ойлоп тапкан эмес, аны кагаз Ойлоп болду. ушул нерсе керек деп туруп Согушта жерди өлчөштүн эмне ойлоп кереги тапкан. бар? Ооба. Лагерде Зым тосмо эле. Аны Зайыр Динара, бересинчи. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Зайыр Кадыров жооп берет. Зайыр Кадыров. Саламатсызбы урматтуу албачу. Биздин оюбузча ошол фермерлер өздөрүнүн жерлерин белгилеп калып, белгилүү болуш үчүн же тосмону ойлоп тапкан. Тагыраак айтканда ошол зым тосмолор болуш керек. Лагерлерде дагы зым тосмолорду көрөбүз. Биринчи дүйнөлүк согушта дагы ошол зым тосмолор тоскон. Демек, бул жерде зым тосмолор жөнүндө сөз болду. Жок, туура. 2-2. Демек, ушул киши биринчи жолу зым тосмолорду ойлоп тапкан экен, урматтуу команда. Демек, теңдешүү кайрадан 2-2. Биз болсо 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул Билерман Ордого суроо жөнөтүүнү кааласаңыздар, Instagram баракчабызга катталып, Билерман астыңгы Ордо деген биздин расмий баракчабызга катталып, фото, сүрөт дарегиңиздерди кошо тиркеп суроо жөнөтүңүздөр. Жана жоон кошо жазыңыздар. Алтын Исаков Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроону окуйм. Телекөрүүчү алгач сиздерге бир сүрөттү көрсөтүүнү
айткан экен. Караңыздар, урматтуу билермандар. Бул дейт Швециядагы Corvid Cleaning деген стартаптын иш аракеттерине бир көрүнүш дейт. Стартап экен. Алар мындай аппараттарды канаттуулар үчүн жасашкан экен. Сиздерге суроо. Мындай аппараттар канаттуулар үчүн жасалган болсо, эмне максатта колдонулат? Эмне максатта бул аппараттарды колдонушкан? Минута кетти. Канаттууларга кантип эмнеге кылып колдонот? Будан бир үн чыкпайбы? Ону көгөрүп турган, толук турган жерде бир бана колонка сыяктуу бир куштарды чочутабы же кайра чакырабы? Булар чочпаса керек. Тура турган место экен. Рециклинг деген кайра булардын тукумун көбөйтүш үчүн атайын ийин кылып эме кылган эмеспи? Мынанын ичине кирип İçine кыла girip- турганбы? Онда эмне мына Жумурткасын жерге тастап балапан саат. эмне кылып атат мына өзү? Ошо тукум тууганга место эмеспи? Бана инкубатор. Инкубаторго окшоп. Жерге келип туган Бул алар. жакта неме деп атат да, стартаптын аты cleaning деп атат. Значит, тазалай турган нерсе да. Анан Швециядагы стартап. Значит, Чымчыктарды жуундурабы же чымчыктардан калдыктарын же тазалайбы? чымчыктарды тазалаш мүмкүн, же чымчыктар Бул көчөдө. мусорларды тазалаш. Көчөдө болуп атат да, көчөдө бул чымчыктар. көчөдө. Чымчыктар жуунат десе, ана туура келбей калат. Мына ага турган жерде бир нерсени бекитип койгонбу же жөнүнө турабы бул? Бир нерсе бекитип турат. Коно турган жерин койгон эмеспи? Коно турган жери бар экен. Ана үстүндөгү. Жок, жок, мына турат го көрүнүп. Көктүн алдындачы? Бул Көктүн алдында. Ошол же Чымчык келип туруп ошол жерге, анан наракай. Бул электр баягы токуна байланыштуу компания эмеспи? Мына ал эмеле турат да. Чайнек деп коебуз. cleaning дегенге караганда тазалай турган эле компания. Эмнени тазалайт? Мусорлардан тазалашы мүмкүн да. Мусорлардан. Эмелерден чымчыктарга Чымчыктарчы. ошону көрсө жабылып койгон жерине чымчык келип конот экен да баягы. Ошолдон кирет окшойт ону тешиктен кирип. Тесттен кире турса, уян оозундай эле окшойт муну. Мусорларды тешиктен салыш. Ошол жерге келип ушу тазалоочу болсо Просто эле. cleaning деген только Шаарды чистка тазалаш деген үчүнбү? Же ошо чымчыктар бир немени чогулуп келип ошол жерге таштайбы мусорларды? Динара айым, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Аруна Тазабекова жооп берет. Аруна Тазабекова. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биз команданын ою боюнча стартаптын аталышы Covid Cleaning деп аталат экен. Cleaning деген бул тазалоо дегенди түшүндүрөт. Демек, биз ойлойбуз, чымчыктар ошол шарды таштандылардан тазалайт окшойт деп. Бул жакта чымчык коно турган жер турат, анан ортодогу тешиктен мүмкүн ошол таштандыларды ташташы мүмкүн. Ар кандай таштандыларды алып келип ташташы мүмкүн. Чымчыктар. Ооба, чымчыктар. Жооп кабыл алынат. Шаардагы таштандыларды тазалап терип келүү үчүн үйрөтүлгөн. Жооп туура. Жооп туура. Демек, мынакей, муну ушул эле карганын мисалында, мына караңыздар. Каргалар кадимкидей чылымдын калдыктарын, пластмассо идиштерди тиштеп, ушул могу аппараттын жылчыкчасына ортодо тоголок тегерек формадагы ушул тешикке ар кандай мусорлорду алып келип булар эмне кылган? Таштаган. Ушуга үйрөткөн экен ушул аппараттарчы. Көрдүңүздөрбү? Жооп туура. Аруна Тазабекова командага бир упай алып келди. Ойлонуп, 6-раунд. Адилет Аргынбеков Бишкек шаарынан сизге каршы суроо берет. Адилет Аргынбековичтин суроосун окуймун. Нидерландиянын айрым супермаркеттеринде жакынкы күндөрү атайын кассалар пайда болду. Ал жерде тейлөө кадимки кассаларга караганда жайыраак жүргүзүлөт экен, Зайыр мырза. Жайыраак тейлөө. Кассирлердин кошумча милдети, демек бир гана акча алуудага эмес, башка нерсе дагы бар экен да. Жана мындай кассалар аркылуу кайсы бир социалдык көйгөйдү чечүүгө аракет кылышкан. Голландиянын өкмөтү. Сиздерге суроо. Эмне үчүн бул кассалар жайыраак иштеген кассирлер тагыраагы жана алар кошумча дагы кандай милдетти аткарышкан? Минута кетти.
котормочулук эмеспи? Нидерландияда дейт. Булар багы Ирландия консультация жайыраак берген. иштесе. Үйүндө сатып проблема алып бар, аткан. көйгөйүм бар, мындай болуп атат, мындай болуп атат десе, ошолорду айтып берген. Юристтер да болушу мүмкүн да, кассада отуруп мындай кылсаңыз болот, мындай кылсаңыз болот деп. Ошондо кошумча бериши мүмкүн. Ошол эле убакта эмен да товарларын да сатыш мүмкүн. Психологдор отурган дейсиң Психологдор го. отурган. Жанагы Ошондо неме тура эле болуш. кетч иштейт да, неме консультация берет. Жайыраак өтөт. Ал бир вариант. Анан жанагы сатып алган нерселерин дагы социалдык проблеманы деп атат. Ар бир сатып алган нерсени ушул пайдалуубу неме ошолорду деле неме кылган эмеспи? Упаковкаларын дейсизби? Жок, сатып алса бул керектүүбү, ден соолукка эме, эмне максат, эмнеге сатып Продукт алды, кандай? характер. Түшүндүрмөбү? Ошол Окуттурду эме кылып алса болот да. Бул жерде Чапчып ошол бүт. кайсы бир адамдар Инвалидтер менен үчүн сүйлөшкүсү жайыраак келгенде өткөрө турган болсо инвалидтер үчүн Жок, Жок, кайсы бир Туристтер социалдык. үчүн, мисалы кары үчүн. картаңдар үчүн Же которуп бербейби? Ошол которуп бир нерсеге Социалдык проблема деп атат. Социалдык. Мисалы товарларды немелерди мындай деп. сүйлөшүш мүмкүн. Ошо товарлар жөнүндө Убакыт аяктады. Динара айым, ким жооп берет бул суроого? урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы Зайыр Кадыров жооп берет. Зайыр Кадыров. урматтуу алып баруучу, биз команданын ою боюнча бул жерде кассирлер жайыраак сүйлөшкөн, ошол эле убакта келген кардарлардын ал акыбалдарын, ден соолуктарын сураган психологдор болгон. Кээ бир учурда эч ким менен сүйлөшө албаган, эч кимге арызын айта албаган кары картаңдар болгон болсо, ошолорго кандайдыр бир жардам болгон болсо, социалдык кызматкерлерге же медициналык кызматкерлерге жолдомо берип жөнөтүп турган ошондой психологдор болгон деп айтабыз. Азаматсыз Зайыр мырза. Эсеп 4-2. Ойлантылат, команда 2 упай алга чыгып кетти. Биз болсо 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Өзүн ижарага берген адам жөнүндө. Эсиңиздеби, Динара айым? Япониядагы 6 эсмен чыгып атат, өзүн ижарага берген. Ал кимдер менен сүйлөшкөн? Эч кимиси жок. Суицидке баруу ниет кылып жүргөн. Айбер Жанибекова Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Суроо: Памирден көчүп келген белгилүү блогер, учурда блогер болуп келди, Тургунбай Памири деген, Уккансыздарбы? Тургунбай Памири деген блогер жигитибиз бар. Ушул Эрнис Кыязовдун подкастында маек берип жатып, ошол памирлик кыргыздардын кылымдардан бери сакталып келген жазылбаган, бирок өтө катуу каралган мыйзамдар тууралуу дагы айтып бериптир да. Ошол учурда памирлик кыздардын уяңдыгы, тарбиясы, кыздар кызыл жоолук, келиндер болсо ак жоолук салынат деген салттарын айтыптыр. Коомдогу эрежелер. Ошондой эле дейт, Памирде жашаган мезгилде бир дагы жолу бузулбаган, кагазга жазылбаса дагы эл тарабынан өтө катуу сакталган өзгөчө жаш эр жигиттерге жана кыздарга тиешелүү бир мыйзам бар экенин айтыптыр. Тургунбай Памиричи элдик мыйзам. Сиздерге суроо: бул кандай эреже болушу мүмкүн? Кыргыздардагы кайсы эреже болушу мүмкүн? Кетти минута. Тойго чейин кыз жигиттин жолугушуусу эмеспи? Бирде да жол бузулбаган дейт. Жолукпайт деген нерсеби? так жол. Тойго чейин жолукпайт деген нерсе. Тойго чейин жолукпайт. Кыздардын уяңдыгы деп Же атат. кыздар менен балдар учурашып көрүшпөйт. Эми ал жерде жалаңыраак памирлик кыргыздар бар да, эч ким жок да. Мисалы үчүн афгандардан кыз алабыз, афгандарга кыз бербейбиз деген Болот. нерселер каралганбы? Бар, бирок Бар. памирликтер башка. Өзүнчө өрөөн алыс да. Жок, алысы өрөөн, ошо айтып атам, өзүнүн өрөөндө Бул жерде башка жака бирде кыз жол бузулбаган. бербейбиз. Жок, бул жерде мына кагазга кыздар жазылбаган. Башка жака кыз бербейбиз. Кыздарды башка кыздардын уяңдыгы дегендер дагы туруп Ошону атат да. айтам, башкаларга бирок бербейбиз. балдарда кыздарда бузбаган деп атат, тени ошондой деп атат. Ошондо ошо бири-бирине Анда сактап коюп. балдар дагы эч башка улуттан албайт дейт. Жок, бирок башка Жок, мына уяңдыгы деген жерде менимче баягы бири-бири менен жолукпагандыгы эле мен дейм да. жолукпаган эле деп мен кылтам да, эч качан. Ошол эле болушу мүмкүн. Анан калың өтө кымбат да. Өтө кымбат калың. Бериш керек. Баягы неме кылыш керек. Мен билишим боюнча не мал жанды. Башка бирөөгө бербейсе керек дейт. Убакыт бүттү. Динара айым ким жооп берет? Жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Өзүңүз жооп бересиз, Ооба. Памирлик кыргыздарда ошол мына бир жазылбаган, өтө катуу кармалган эреже болсо, анда жанагы үйлөнгөнгө чейин кыздар менен балдарды бири-бирине жолукпайт. Жооп кабыл алынат. Талкууну көрдүм. Түрдүү варианттар айтылды.
туура вариант дагы айтылды, туура эмеси дагы айтылды. Динара айым кайсыга токтолду, азыр көрөбүз. Туура жооп: Памирлик кыргыздар сырттан кыз албайт экен жана өзгөгө кыз дагы бербейт экен. Ушул вариантка токтолушуңа керек болчу Динара айым. Бул вариант бар болчу сиздерде. Кыз дагы бербейт, кыз дагы албайт экен. Өздөрү менен өздөрү көбөйүшөт экен. Ай. 4-3 болуп калды. Айпери Жаныбекова телевизор тарапка бир упай алып келди. Алдырар да жаздырар болду ушунча азыр. Мен бир передача бааларда хамбы бир нерсеси болот го. Олар жок, бир падыша бир нерсе деп коет. 8-нчи раунд. 8-нчи раунд. Нурзат Мусаланованын суроосу. Урматтуу билермандар. Бишкектеги Манас театры ачылгандан кийин, Манас театры ачылганда, жаңы курулуп, ал ишке берилген. Ошол театр ачылгандан кийин Якутиянын улуттук театрынын жалпы жамааты Бишкекке гастролго келишет. Манас театрынын сахнасына чыгаарда Якутиянын артисттери өзгөчө бир кадамга барышат экен. Кийин аны себебин да түшүндүрөт экен. Мен дейт Нурзат Мусаланова, Оштогу билермандарды интеллектуалдык оюнуна көрүүчү катары барганымда мына ушундай көрүнүштү Динара Сапарованын аракетинен байкагам дейт. Мына кызык болду. Урматтуу Динара айым, эмне аракет кылгансыз? Эстеңизчи, минута кетти. Мен бир күндө 1000 түрлүү аракет кылам, муну каяктан эстейм. Бу Якутиядагылардын бою кичине эмеспи? Манас театрына Манас театрына келген. келген. Азыр Динара Сапарованын командасынан көрдүм деп. Динара Сапарованын аракетинен дейт. Менин аракетимен экен. Колун көтөргөнүңүзбү, мындай кылдыңызбы, же күлдүңүзбү, кандай бир мимикасы, кайсы мимикаңыз ошол жакты? билерман ортого келген Сиз булар сахнага чыгыштан алдын деп атабы? Сахнага чыккандан может сиз жол бербедиңизби? Сиз өтүңүздө биринчи немеге? Билбейм, мен короче ушул жерде туруп шону жасапмын да. Жок, ошого мисалы, мен Ошко немеге келгенимде деп атат, сахнага келгенимде ушул нерсени кылды деп атат. Значит, сиз бул жерде сиз өтүңдө багы жол бересиз го, сый урмат көрсөтүп. Командада Динара Сапарованын командасы сиз да айтпадыңыз. Менин бир аракетим айтып атат, өлдү го. Динара Сапарованын командасынын Менин бир аракетим айтып атат. Аракет. Ошол эме бар экен, агазы ушул нерсени жасашкан. алып баруучу жөнүндө кошуп койду. Суроого да карагыла, мен суроону окуп бердим. Суроого да карагыла. Манас театры. Ошондой аракетти алар да жасаган деп атат да. Ой, Өзгөчө бир кадам барат дейт. Өзгөчө бир кадамга Муну жүгүнүштүү, Динара Сапарованын өзүндөбү же командасында? мен өзүмдө экен. өзүндө эле атат. өзүндө. Алар сахнага чыгаарда эмне күлүп коюшабы? Же башын ийип коюшабы? Ошондой азыр ошого токтолойлу. Эми постоянно күлүп турган эмесмин мен. Жок, күлүп Мындай турган жымыйып тура бербейм да. Өзгөчө болуш керек да. Өзгөчө кадамга барышкан деп атат. Өзгөчө болуш керек. Анын себебин түшүндүрүп. Жок, мындай Башкалар окшогон нерсе кылат экен да. Вакыт бүттү. Динара айым. Урматтуу алып баруучу, мен ар дайым мындай жүзүмдө жылмаюу турат. Мүмкүн ошону байкаганы болушу мүмкүн. Якутиянын, бирок Якутиядан келген Якутиянын улуттук театрына байланыштырыш күзгүгө баары эле каранат да. Кол менен кандайдыр бир жест көрсөтүп Жаңсоо. кыймыл. Ооба. Бир жаңсоону жасашкан. Ооба. Сиз дагы демек ушул жаңсоону жасагансыз. Кандай жаңсоо болушу мүмкүн мисалы? Мына кол менен мындай кылып туруп Жеңгениз мындай кармай. Ушул жаңсоону жасагансыз, э? Жеңгениз астына жооп тура. Эми туура жоопту айтайын. Нурзат Мусаланова ошону эстеп калыптыр да эми. Мен телегөрчүнүн жообун окуп берейин. Якутиянын өнөр инсандары дейт. Манас театрына келип, Манас атабызга көрсөткөн сый урматтын белгиси катары бут кийимдерин чечип сахнага чыгышкан дейт.
Динара Сапарова дагы мен студияда турганда студияга кирип келип бут кийимин чечип койгон дейт. Болду эле ушундай, Динара? Бут кийимин чечип туруп кирген экен сахнагачы. Айтор ушундай абалды көрүптүр бул телекөрүүчү. Бул сиздин Билерман Ордо студиясына жасаган сый урматыңызбы? Же жеңил отурайын дедиңизби? Айтор ушул нерсени көргөн экен. Якутиянын өнөр-сандарда Манас атаң сыйлап, биз сахнага бут кийим чечип чыгабыз деп жалпы ошондой көрүнүштө чыгышкан экен. Эсеп 4-4. Теңдешүү 9-раунд. 9 раундга старт беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Динара Сапарон командасы жогорку лигага чыгуу үчүн атсалышып жатат. Азыр теңдешүү. Команда 2 упай алдыга чыгып кетти, бирок бирге каршы 2 раунд телекөрүүчүлөр алып коюшту кайра. Индира Боронова Токмок шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Телекөрүүчү сиздерге фото сүрөт жөнөтүптүр. Урматтуу билермандар, сиздер азыр экрандан француздардын улуттук бутерброду Кросс Мадам жана Кросс Месье деп аталган даамдарды көрүп турасыздар. Бирок бул бутерброддордун бирөөсүнүн үстүндө жумуртка турат. Сиздерге суроо, жумуртка эмненин символу? Же эмне үчүн жумуртка коюп эмне деп аталышы мүмкүн? Бул кетти минута. Кросс мис. Кросс мадам деген аял. Кросс месье эркек деп. Кросс месье эркек да. А бул значит тукум улоочу деген сөз. Кросс мадам, кросс месье дейт. Аз ошондо кемесе Ошо бирөөсү эркек, бирөөсү аял дегенде маселе турат да жерде. Жок, туура эле айтты азыр тариялчы. Туура эле маанилер да, бирок ошондон кайсы берер ошондо? Жабык турган аял болуп таба ошондо. Жабык турган название, бирөөсү женский название болуп атат. ошол жумуртка эмненин маанисин берет атат. Ошол эми бирөөсү эркек, бирөөсү аял деп өзү айтып атпайбы онун аты. Мына бутерброддун аты. Бирөөсү не деди? Мистер кросс месье, кросс мадам. Жазып алыш керек, Тарел мырза, эмне дейт дебей. Кросс месье, кросс мадам. Кросс Мадам, Кросс Месье деп аталат экен бул бутерброд. Бирөөсүндө жумуртка турат дейт. Ал эмне деп аталат деп атат? Эмненин символу дейт. Напротив, ошол Наполеон Кросс мусе болсо керек, жумуртка турган эркек киши болот. Ошону айттым Кросс да. мусе, анан жумуртка жок болсо, Бул аял кросс киши. мадам. Аял кишиге. эмнени түшүндүрөт жумуртка дегенде? Бул эркек дегенди түшүндүрөт. Моз башындагы тажыга окшош коронадыр. Наполеонго байланыша турган нерсеси жокпу? бирок француздарда бандай неме кийишет го. Панама нерселер ошол аял. Жок, андай эмес бул жерде. Баш кийим. Эми мисалы үчүн бизде деле аялдар жабык, бизде деле мусулманчылыкта динде түшүнүк бар го. Аял киши жабык болуш керек. Банда видео роликтер бар го. Конфеттерди ачып койсоң мындай чымын чиркей жолгат. Кросс мадам, кросс мусеси кайсыл деп эле ошолбу? Жумурткасы бар Ооба. мадам. Символ. Ошондо сен Жумуртка аныктап эмне турат деп атат. аныктап бер деген суроо болуп атат. Мында мисалы эч нерсе жок да анада. Вакыт бүттү, Динара айым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Аруна Тазабекова жооп берет. Аруна. Аял эркек. Команданын ою боюнча биз кросс мадам деп ошол жумурткасы бар бутербродду ойлодук. Анан үстүндөгү жумурткасы француздарда ошол кинолорунда дагы көпчүлүк аялдар баягы дама деп атап коебуз. Биз баш кийим менен жүрүшөт да, шляпа, ошол сыяктуу ошонун белгиси деп ойлоп атабыз жумуртканы. Түшүнүктүү. Ошондо эмне деп атар элеңиз сиз? Шляпа, дама. Кросс адам деп атайсызбы? Аял. Ошо дама. Дамская шляпа деп атайт элеңиз. Ооба. Өзүңүз шляпа кийген жактырасызбы, Аруна? Ооба. Ушул жумуртка сизге анда белекке. Жооп тура. Деп 5-4. Оюн улантылат. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Демек супер блиц. 3 суроо 20 секундадан. Команда даярбы, Динара айым? Даярбыз. Даяр, Анда мен блиц раундга өттүм. Биринчи суроону
Бектемир Ысламов бермекчи, Ноокат районунан. Адамдар дейт бүркүттөн сурашыптыр. Бүркүт, сен бийик учасың. Сен коркпойсуңбу кулап түшкөндөн деп. Бир икая окшойт менимче. Анда бүркүт эмне деп жооп бериши мүмкүн дейт адамдарга. 20 секунда кетти. Мен адам билем дейби, ушундай деп жооп берет да. Адамдар сурап атабы? Мен адам билем дагы. Мен мисалы силерге окшоп жерде басып жүргөндө Уча албай калгандан корком дейби? Бийик учасың дейби. бийик уча албай Уча албай калгандан корком дейби. Жок, коркпойсуңбу десе. Бийикке учпайт деши мүмкүн. же коркуу сезими жокпу бүркүттө. Жок, бүркүттө коркпойт, бирок Мен адам билем дейби, же мен элге коркпойсуңбу кулагандан дейт да. Мен адам билем дагы. Может эки канатыма ишенем деген сыяктуу, же коркуу сезими жок, же Мен ошон үчүн бүркүтмүн да. 20 секунд аяктады. Динара айым. Бул суроого Жаныш Жусупбеков жооп берет. Жаныш мырза, бүркүт, сен бийик учасың. Коркпойсуңбу кулап түшкөндөн деп сураса, Мен ошон үчүн бүркүтмүн. мен ошон үчүн бүркүтмүн дептир. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бүркүт айтыптыр. Мен адам белем, кичине көтөрүлүп калсам дагы өзүмдү жоготуп кое турган дептир. Көрдүңөрбү? Мен адам белем, кичине көтөрүлсөм өзүмдү жоготуп кое турган. Бул жерде текеберлик жөнүндө сөз кетип атат. Урматтуу команда. Ай. Биринчи суроодон команда кайтты. Билиц раунд иңгиз болуп калды. Жыгылгандан көрө биринчиден жыгылган. Ай. Муну тапсаңыздар болот эле, ай. Жана Блиц раундту токтотобуз биз. Блиц раундту токтотобуз. 5 эсеп теңдешүү мынакей чечүүчү раундга келип калып ушинтип. 11-чи акыркы раунд. Азимбек Матраимов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Экранга көмүп турабыз. Телекөрүүчү силерге мындай суроону жөнөттүр. Урматтуу билермандар, Кытай иероглифтерин негизинде түзүлгөн бир фото суроону көрүп турасыздар. Диан деген электр дегенди түшүндүрөт экен. Өзү деле котормосун жазып коюптур. Ал эми T же болсо type, T бул тепкич дегенди түшүндүрө турган болсо, анда Dian T деген эмнени түшүндүрөт дейт. Кетти минута. Эгер жогору турган болсо эскалатор же лифт болушу мүмкүн да. эскалатор өйдөгө да кылдыга да эскалатор, лифт, кран, асма көпүрө, багаз этаждарга домдорду неме жүктөрдү алып чыгып атат го. Лифт көбүрөөк. Жок, баягы автокрандар, Автокран. немелерге баягы жүктөрдү чыгып 10-12 этажга чейин чыгып атат. бошкондо ал өзү жүрүп калат. Тепкич деген ошол биз ойлоп аткан жогоруга кадам таштап чыга турган тепкичпи же Же башка мына нерсе эмне тепкичпи? Бир тез теп өтүп калдырган. кетчүбү? Бир теп өтүп кетчү эмне бар анда? Жок. Жок, ал Теп өтүп кеткичи эмес, мындай биз баса турган эле тепкич ооба. Ондай тепкич болсо велосипед болуп калат да. болсо оңой болуп калат. Онда мотоцикл болуп калат. Электр тепкич болгонбос. Сиз айткан мааниге эгер маани ошол жака кеткен болсо, велосипед, скутер, самокат, Скутер же машина. Просто татаалдап билдиңерго жооп дейт. Жок, ошол азыр ушул тепкичтин маанисин биз кайсы экенин билишибиз керек. Ошол мааниси эмне деп атам да? Тепкич бул азыр синоним сөз деп коебу. Бир сөз эки маанини бергенде. Ошо синоним болот да. Бул мындай катар менен чыга турган тепкичпи же мындай электр Электр деп турат го, ана Диан деген электр маанисин. Жок, тепкичти да. Тепкич жок, кадам таштап жогоруга экинчи этажга чыкты. Сен айдагыч дегенди. Теп айдап кетчү машина же скутерби? Өлдү го. Биз эле оңой деп туруп буну эскалатор деп алабыз. Өтө эле оңой көрүнөм, бирок ошол менимче машина болуп калабы дейм да. Эскалаторду буну жөн эле эскалатор тепкич деп таап алышыбыз мүмкүн да, же лифт деп таап ала турган болсок, машина болуп калбайбы? Жок, машина эмес, азыр электрический велосипеддер чыкты го, мисалы үчүн. Эки жагын Же дагы алаштырып туруп Ошо да. Жок, скутер менен эскалатордон чыккан деп жооп берип коюш керек да, аралаштырган. Урматтуу алып баруучу анда эскалатор. Эскалатор лифт. Жогоруга чыгып төмөн түшө турган. Эскалаторбу же лифтпи бул? Эскалатор. Эгерде жоо лифт болсо анда лифт. Эскалатор. Демек сиздин жооңуз
Эскалатор, э? эскалатор ооба. Акыркы жооп, э? Ооба. Мен жоопту кабыл алдым. Динара Сапарованын акыркы жообу бул эскалатор болду. Бул эскалатор эмес. Бул лифт болчу, урматтуу команда. Бир кол чабып коелу оюнга. Урматтуу алып баруучу, эми команданын оюнан баарыбыздан эле бир эскалатор, лифт деген немелер чыгып атты. Анан жанагы билбейм эмнегедир ошол акыркы оюн болгон үчүнбү бир вариантка токтош өтө кыйын болду. Акыркы оюн дейсизби? Акыркы суроо бол, акыркы раунд болгондугу үчүн. Түшүнүктүү. Кайсы суроо жакты сизге? Бүгүн Жанагы канаттуулардын эмеси жакты. ушуну менен 5-тур соңуна чыкты. Билеги күчтүү бирди жагат, билими күчтүү миңги жагат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассалому алейкум. Билерман Ордо сиздерден мыкты суроолор күтүп кала бермекчи.